Капар Батырканов бийликтен кызмат күтүп, эшик каккалап жүрү. Убагында Чүй облустук ички иштер башкармалыгында начальник катары кыйратып иштей албай, мажбүрөлүгүнөн кызматтан айдалган Капар Батыркановду унута элексиңерби? Бул Эргул президенттик шайлоодо бийлик талапкер үчүн Сара Өзөндүн штабын кармап, бирок ийгилик жарата албаганын элдин баары билет. Чүйдөн Өмүрбек Бабанов алдыга чыгып, Соке 2-орунга илинген. Бирок уялып калгандын ордуна ушул күндөрү бийликтен кызмат үмүт кылып, какпаган эшиги калбаптыр. Чын эле Каймана аттуу түйүнчөгө кызмат керек болуп атса, Панфилов райондук ички иштер башкармалыгында бир участковойдон орду бошоптур. Ошол жерге барсын. Эл менен жакындап иштешип, мурунду шор тартып кызмат кылсын да. Күн тийген жердин күкүгү Курманбек Дыйканбаев. Бабановдун жакыны Курманбек Дыйканбаев президенттин жогорку кеңештеги өкүлү болуп тайындалды. Дыйканбаев буга чейин Өмүрбек Бабановдун Республика партиясынан жогорку кеңешке депутат болуп келген. Андан соң президенттик шайлоодо Бабановдон ойт бере салып, СДПК тарапка болгон. Ушунчалык элпек жана самындан да жылмакай Дыйканбаевдин акылына бара келди демекчибиз. Жылмышы Пилибой жака киргенди жакшы өздөштүрүптүр кайран жигит. Көлдүктөрдө мындай сапат жок эле. Бул жигит кайдан чыккан я? Токтогулдун тойканасы, Каныкейдин кафеси, Сайкал апанын салону десе деле болот да, деди депутат. КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков Борбор калаадагы кафелерден орус, англис тилинде аталып жатканын айтып кейди. Көчөдөгү жарнактардын 80-90% орус, англис тилинде. Эгемендик алгандан бери мен экеле кыргызды көрдүм. Шайлообай жана Жаңыбай. Шайлообайдын 5 бармагы жана Жаңыбайдын самсасы деген бар экен. Калган кафелер Умар, Нихаям, Обама дейт. Эми алып кулдун ашканасы, Токтогулдун тойканасы, Каныкейдин кафеси, Сайкал апанын салону десе деле болот да, деди эле өкүлү. Алмаз Усенов форум имаратында саясаттын катыгын берүүдө. Президенттик аппаратта Алмаз Усенов иштеп жүргөндө Фокус сайты шефи Атамбаевди коргоп, душмандарын шыбап турчу эле. Азыр ал баракчаттынчыда, ашып кетсе айына 1-2 маалымат чыгарышат. Ал эми Усенов учурда КСДПнын курултайын өткөрүү демилгесин колго алып, билекти түрүнө иштеп аткан чагы. Ошого катар апрель аталышындагы телеканалда революциянын 8 жылдык юбилейине туштап, берүүлөрүн баштоого белсенип жатат. Мурдагы 5-канал, НТС сыяктуу телеканалдардын директүү журналисттерин тартып, медиа айдыңында жаңылык жасоого аракет жасашууда. Баракелде дейли. Башка кабарлар. Кыргызстанда жардыруу уюштурууга аракеттенген жигит кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызмат билдиргенде эл аралык террордук уюмдун активдүү мүчөсү деген шек менен кармалган Кыргызстандын 26 жаштагы жараны Сирияда согушка үйрөтүүчү атайын даярдыктан өтүп, жанкечтик курсунан окуп чыккан. Ал өз өлкөсүндө жардырууларды уюштуруу тапшырмасын алган. Шектүү камакка алынды. Ага кылмыш жаза кодексинин 2-беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Австралиянын Мельбурн шаарында калпак кийген кыргыз аксакалдын сүрөтү пайда болду. Ал эмгектин автору Монголияда туулуп, бирок Австралияны 20 жылдан бери жердеген Хоснаран Хурелбатар аттуу адам. Ак калпакчан кыргыз аксакал азыр Доклендсидеги соода көңүл ачуучу жайга келгендерди кызыктырууда. Аны 2 күндө тартып бүттүм. Ал эми сүрөттү туристтик сайттардын биринен таптым. Бирок анда ким жана кайсы жерден тартылганы боюнча маалымат жок экен, деди сүрөтчү.